Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Арам ойлуулардын жетегине түшпөйлү, президент июнь окуясына карата кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаров 2010-жылдагы июнь трагедиясын эскерүү күнүнө карата кайрылуу жасады. Анда мамлекет башчы 2010-жылы элдин ынтымагын бузууга ниет кылгандардын ою кайсы бир деңгээлде ишке ашканын белгилеген. Бүгүн 14 жыл мурун Ош Жалалабадда болгон окуяны анда каза болгондорду кайгыруу менен эскерип турабыз. Ошол Каргашадан Кыргызстан калкы эң алды журт биримдиги деп ураан чакырып чыгалды. Ошентсе да бул кандуу окуяны эсибизден чыгарбай бийликтегилер да, эл да мындай арам ойлуулардын жетегине жетеленбешибиз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүүбүз зарыл деп жазылган кайрылууда. Ошондой эле ал учурда мамлекет тарабынан көп этностуу элди бириктирүүгө багытталган программалуу документтер ишке ашырылып жатканын кошумчалаган. Биз көп этностуу жааматтардын өлкөнүн коомдук турмушунун бардык чөйрөсүнө жоопкерчилик менен жигердүү катышуусун камсыздоого жетишүүбүз зарыл. Ошону менен бирге өлкөбүздөгү этностор, конфессиялар жана башка социалдык топтор баш мыйзамыбыз баштаган укуктук документтерге баш ийгенде жана мыйзам үстөмдүк орногондо гана мамлекетибизде ынтымак, биримдик жана өнүгүү болот деген өлкө башчы Садыр Жапаров. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Токтогулдагы суунун көлөмү 10 миллиард 124 миллион куб метрди түздү. Бүгүн 10-июнга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард 124 миллион куб метрди түздү. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 710 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 418 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Камбарата биргеси талкуулана Акылбек Жапаров иш сапары менен Австрияга барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Австрияга барды. Бул тууралуу өкмөттүк маалымат кызматынан билдиришти. Сапардын алкагында Министрлер кабинетинин башчысы эл аралык энергетикалык инвестициялык форумга катышат. Талкуунун негизги темасы Камбарата биргесин куруу долбоору болмокчу. Мындан тышкары Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалына арналган пленардык жыйынга жана панелдик сессияларга катышат. Ошондой эле ал Австриянын Европалык жана эл аралык иштер федералдык министри Александр Шаленберг, экономика жана эмгек федералдык министри Мартин Кохер менен жолугушат. Ошондой эле Европалык гидроэнергетикалык компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрү кошумчаланды. Прокурор гемпироватчылардын ар бирин 20 жылга абакка кесүүнү сурады. Прокурор гемпироват иши боюнча айыпталуучулардын ар бирин 20 жылга эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу айыпталуучулардын бири Рита Карасартова билдирди. Белгилүү болгондой, бул иш боюнча 20дан ашык киши кармалып, иши 1-май райондук сотунда каралууда. Гемпироват иши боюнча айыпталуучулар Али Шабдан, Гүлнара Журобаева, Асия Сасыкбаева, Эрланбек Жороев, Жеңиш Молдокматов, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Клара Сорункулова, Перзат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Айбек Бусурманкулов, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Акыл Айтбаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бек Турасанов, Кубанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаров, Мамбет Жунус Абылов, Илгиз Шаменов. Эскерте кетсек, 2022-жылы октябрда кыргыз-өзбек чек арасындагы гемпироват суу сактагычынын коңшу мамлекетке берилишине каршы чыккан 20дан ашык активист саясатчылар кармалган. Аларга милиция массалык башаламдыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен айып таккан. Аталган иш эл арасында гемпироват иши, кармалгандар гемпироватчылар деп айтылып келет.
УКМК Баткенде жеке менчикке чыгарылган жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Баткен шаарында мыйзамсыз жеке менчикке чыгарылган жер тилкелери мамлекетке кайтарылууда. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. УКМК тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз чыгарылган жер тилкелерин аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Баткен шаарынын мэриясынын айрым кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен трансформациялоону тиешелүү жол жоболорун жүргүзбөстөн жалпы аянты 1,44 гектар жер тилкесин жеке турак жай куруу үчүн жеке менчикке чыгаруу фактысы аныкталган. Көрсөтүлгөн тартип бузууларга карабастан кадастр мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалынын жооптуу адамдары тарабынан белгиленген жер участоктарына каттоо жүргүзүлүп, жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилген. Мындан улам тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жер тилкелеринин ээлери жалпы сметалык баасы 20,160,000 сомдук 24 жер тилкесин өз ыктыяры менен Баткен шаардык мэриясынын балансына кайтарып берди деп жазылат маалыматта. Аларча паркында унаадан чыгып алган кыздар айдоочуга 15,000 сом айып пул салынды. Ала Мүдүн районунун Аларча эс алуу паркына бара жаткан жолунда Hyundai Grandeur үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 2 жүргүнчү кызды дене боюн чыгарып айдагандыгы үчүн айдоочуга укук бузуулар кодексинин 189-беренесине ылайык 15,000 сомго айып пул салынып, унаасын айып короо жайына киргизишти. Дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай оор ооруга чалдыгып, окусаң кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9,000 буйруса чогулду. Дагы $21,000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30,000 деп айтылган. Эми ошол $30,000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Нурлан Токобаев Кыргызстандын Кувейттеги элчиси болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Токобаев Нурлан Качкынбаевич Кыргыз Республикасынын Кувейт мамлекетиндеги атайын жана ыйгар муктуу элчиси болуп дайындалды. Калктуу тейлөө борборлоруна эми онлайн кезекке тура аласыз. Эми Кыргызстан боюнча түндүк мобилдик тиркемесинде онлайн режиминде калктык тейлөө борборлоруна электрондук кезекке турсаңыздар болот. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева билдирди. Бул боюнча былтыр октябрь айынан бери иштеп келе жаттык. Акыры баары оңунан чыкты. Бул биздин реформалардын биринчи гана кадамы. Жакында биздин жарандар үчүн дагы жаңычылдыктар болот деп жазылган министрдин билдирүүсүндө. Ошто июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. 10-июнда Ош чергесинде 2010 жылдагы июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү. Президенттин Ош облусундагы ыйгыр муктуу өкүлүнүн орун басары Талантбек Арстанкулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү курман болгондордун элесине таазим кылышты. Каза болгондордун жакындары жана иш-чаранын катышуучулары менен болгон баарлашууда өкүлдүн орун басары биз кылымдар бою ынтымакта, бир туугандыкта жашаган көп улуттуу элбиз. Ата-бабаларыбыз ынтымакты туу тутуп, байыркы Ош шаарынын даңктуу тарыхын жараткан. Ар бирибиз тынчтыкты жана ынтымакты сактоого милдеттүүбүз деп баса белгилеп көңүл айтты. Эскерүү энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюу менен башталып, каза болгондорго багышталып Куран окулду.
Күн ысык, гаймориттен кыйналдыңызбы? Дем алууңуз начарлап, башыңыз ооруп, мурдуңузга сасчыт келип жатабы? Анда сиздерди 10 күндүн ичинде гаймориттен кепилдиги менен сакайтабыз. Алгач бет күңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичиндеги күнөйлөрдүн, ириңдердин баардыгы жибит. 10 күн жибитип алып, акыркы күнү мурунга чөптөн жасалган парашок үйлөйбүз. Парашок үйлөгөндө ичиндеги күнөй 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук гаймориттен айыгасыздар. Биздин дарек Ош шаары жана Жалал-Абад шаарында Бишкекте тазалыкта иштеген аялды коюп кеткен деп милиционер кармалды. Тазалыкта иштеген аялды коюп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык патрулдук милициясы билдирди. Шектүү эмгек өргүдө жүргөн 32 жаштагы милиция кызматкери экени аныкталып, унаасын айып короого токтотулду. Жабырлануучунун ден соолугуна келтирилген зыяндын ордугун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Окуя 8-июнь күнү таңкы саат 4:40 чамасында болгон. Жол кайгылуу милициясынын маалыматы боюнча ак түстөгү Дэу Нексия машинеси Москва Гулиев көчөлөрүнүн кесилишинде 64 жаштагы аялды сүзүп качып кеткен. Тазалыкчы оор абалда ооруканага жаткырылган эле. Кыргызстанга жумуртканы сырттан ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Кыргызстанга жумуртканы импорттоого жарым жылга чектөө киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин тийиштүү токтому жарыяланды. Мындай чечим жергиликтүү ишкерлердин кайрылуусунан кийин кабыл алынган. Алар ички муктаждыкты толук камсыздай алышаарын айтышкан. Максат азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, бааны турукташтыруу жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо. Министрлик республикада соңку 2 жылда канаттуулар чарбачылыгы кеңейип, жергиликтүү өндүрүш болжол менен 2 эсеге өскөнүн кабарлаган. Көңүл бургула 12-июнда Борбор каланын айрым аймактарында суу болбойт. 12-июнда Бишкекте бир катар аймактарында суу берүү токтотулат. Бул тууралуу Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык Абсамат Масалиев, Чыңгыз Айтматов, Садырбаев көчөлөрү менен чектешкен аймакта суу түтүктөрүн алмаштыруу оңдоо иштери жүргүзүлөт. 12-июнда саат 10:00дөн 22:00га чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге таза суу берүү токтотулат деп жазылат маалыматта. Ишкана келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, мекеме уюмдары жана калкты таза суунун алдын ала камдап алууга чакырат. Таластагы чокулардын бирин Бакай ата деп атоо сунушталууда. Талас облусундагы чокулардын бирин Бакай ата деп атоо сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Аталган чоку Айтматов район Карасай айылынын түштүк батышында жайгашкан. Анын бийиктиги 4457 метрди түзөт. Чүй проспектиси 15-июлдан тарта жабылат. Бишкектин Чүй проспектисин 15-июлдан тарта жабуу пландаштырылууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, Чүй проспектисин Манас проспектисинен Панфилов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө 15-июлунан тарта оңдоо иштерин баштоо чечими кабыл алынды. Белгилей кетсек, учурда Бишкек шаарынын Акунбаев көчөсүнүн Айтматов проспектисинен Малдыбаев көчөсүнө чейин жана Байтик Баатыр көчөсүнүн Токонбаев көчөсүнөн Медерев көчөсүнө чейинки тилкелери жабылып, капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө. Кыргызстанда орточо айлык акы 34.400 сом деп эсептелди. Кыргызстанда быйыл январь-апрель айларында бир кызматкердин орточо айлык акысы 34.391 сомду түзүп, 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11,7%га көбөйгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Бактыбек Шокенов 10-июнда брифингде айтты. 2024 жылдын январь-май айларында ички дүң өнүм 444 миллиард сомго жакындады. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 8,1%га көп. Быйыл январь-май айларында өнөр жай продукциясынын көлөмү 195 миллиард сомду түздү. Товарлардын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү ушул жылдын январь-апрель айларында 5,2 миллиард долларга жакын болду жана 2023 жылдын январь-апрелге айларына салыштырмалуу 27,7%га көбөйдү. Мунун ичинен экспорт 19,7%, импорт 29,2%га көбөйгөн. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта ар кандай талаш-тартыш болуп келет. Айрымдар өлкөдө орточо эмгек маяна 34 000 сомго жетпей турганын айтышат.